Салам достор, барыңыздарга салам, кутман күн. Бүгүнкү сабакта биз коёндун башын токуйбуз. Өткөн сабакта биз денесин токуганбыз, 4-чү бөлүккө келдик. Демек бизде 12 мамыча бар. Азыр 18ге жогорулатышыбыз керек эми башына бийиктетип кетебиз. 90-чу катарга келдик. Бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылып 6 жолу токуйбуз. Тоса турган коюп алабыз, Эми уже сиз көп нерсени эле билип калдыңыз. Эми кыйналбай эле мен айтып турамын. Сиз токуйсуз. Бир жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылып айландыра токуп 90-чу катардын аягында жолугабыз. Жалпысынан бизде 18 мамыча болот. Мына достор, 90-чу катарды бүттүм мен. Эмки катарды 2 жөнөкөй мамыча токуйбуз. 1, 2, бир кошумча. 3-4тү бир өнө токуйбуз, кошумча. Мына ушул комбинацияны 6 жолу кайталайбыз. Бизде 24 мамыча пайда болот. 2 жөнөкөй, бир кошумчаны 6 жолу. Мынакей кыздар, 91-чи катарды бүттүм, 24 мамыча болду. 92-чи катарга келдим. 92-чи катарда 3 жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылып 6 жолу кайталайбыз. Бизде жалпысынан уже 30 мамыча пайда болот. 92-чи катарды бүттүм. 93-чү катарга келдик кыздар. 4 жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылабыз. 2, 3, 4, 5, 6-ны 1 кылабыз. Мына ушул комбинацияны 6 жолу кайталайбыз. Бизде жалпысынан уже 36 мамыча пайда болот. 94-чү катарга келдик кыздар. Мына акырындап биздин башыбыз чоңоюп баштады. 5 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча. 6 жолу кайталайбыз. 42 мамыча болот бизде. 94-чү катарды дагы бүттүм. 95-чи катарга келдим. 6 жөнөкөй мамыча жана 1 кошумча кылып токуп 6 жолу кайталайбыз. Бизде жалпысынан 48 мамыча пайда болот. Кийинки катардын башында дагы жолугабыз ушу менен. Эми кыздар, караңыз, мен азыр 95-чи катарды бүттүм. Мындай абалга келди. Биздин башыбыз уже тегерек форманы алып баштады. Азыр 6 жөнөкөй мамыча, 1 кошумчаны токуп 6 жолу көбөйткөнүбүздө бизде 48 мамыча пайда болду. Эми 96-чы катарга келгенде биз 7 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча токуйбуз. Аны 6 жолу көбөйткөнүбүздө бизде 54 мамыча пайда болот. Андан кийинки катарда 8 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча, 1 кошумча. Аны 6 жолу көбөйткөнүбүздө бизде 60, 6 жолу кайталайбыз, то есть 60 мамыча пайда болуш керек. 98-чи катарга келгенде 9 жөнөкөй мамыча, 1 кошумча болот. Аны 6 жолу кайталап токуйбуз. Бизде 66 жөнөкөй мамыча пайда болот. Эми 99-чу катардан баштап 112-чи катарга чейин жалаң 66 жөнөкөй мамыча токуйбуз. Анан ушул жерде 106-чы катар менен 107-чи катардын ортосуна келгенде, то есть экөөнүн ортосуна аралыгы 8 жөнөкөй мамыча болгон место калтырабыз дагы көздөрдү тагабыз. Мына биз сиз менен азыр 112-чи катарга келгенде жолугабыз. Ошол жерде көздү чогуу тагабыз. Кыздар, бул жерде мен азыр важный моментти көрсөтүп кетейин. Ар бир катарды токуп бүткөндөн кийин мына галочка коюп чыктым, бүттүм деп. Могул жерде мен 99-чу катардан баштап 112-ге чейин токуйбуз дедим. 106 менен 107-ни бүттүм. Мен азыр мынакей 107-чи катарды бүткөндө биз карап примерно кандай жерде көз болот, мындай кылып белгилеп аласыз дагы. Мен кандай кылдым болгону, илмекти салып туруп бир аз чоңойтуп алабыз. Кааласаңыз 112-чи катарды бүтүп анан кийин көзүн койсоңуз болот, бирок анда санаганга кыйын болуп калат. Ошондуктан 107-чи катарды бүткөндө 106 менен 107-нин ортосуна тагабыз. Көрдүңүзбү? Мына мен азыр тактым дагы, артына кадап коёмун. Мындай кылып кадап коёмун. Чыкпайт, бул атайын ушундай ыңгайлуу, безопасный глазки. Эми аралыгы 8 жөнөкөй мамыча болуш керек. Санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Анакей 8ден кийин бул жерге илмекти салып бир аз чоңойтуп алабыз бул жерде. Оңоюраак кириш үчүн көзүбүзчү. Кааласаңыз сиз чоңураак көз тапсаңыз болот. Менде 8-чи номердеги жип мene көз. 8-чи номердеги көз бар экен, ошону койдум. Мындан чоңун койсом 10 экен, ал болбой калды. Кааласаңыз 9 койсоңуз болот. Жакшы болот. Мына көздөрүбүз даяр болду. Эми дальше токуйбуз. 112-ге чейин 108, 109, 110, 111, 112-ни токуп бүтүп, анан сиз менен жолугабыз. Кыздар, сабакты улантабыз. Мен мынакей бүттүм. Көзүнөн кийин дагы 108ден 112-ге чейин токуп алдым. Ушул жерин сүрөткө тартып кошуп коёмун. Карап, скриншот кылып алып же жазып алып токуйсуз. Мына бул жагын мен түшүндүрүп беремин. Эми мындан ары утуру сабактарды жеңилдетип барабыз. Утуру ар бир катарды видеого тарта бербеймин, түшүндүрүп айтып беремин. Азыр биз 113-чү катарга келдик. 9 жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып 6 жолу кайталайбыз. Бизде 60 мамыча калат. Уже эми биз башты кичирейтип, тегеретип бул жакка мындай кылып бүтүрүп алабыз. Ошондо караңыз, бул жерде кандай болот? Ар бир катар сайын 6 мамычадан кыскара берет. Көрдүңүзбү? Биринчи 9 мамыча, анан кыскартуу 8 мамыча, анан кыскартуу 7, 6, 5, 4, 3 ошентип отуруп бир жөнөкөй мамыча, бир кыскартууга чейин
кыскартып алабыз дагы. Эң акырында бизде 12 мамыча калганда, аны 6 жолу кыскартуу кылсак жабылат. Ошол жерине келгенде дагы биз сиз менен жолугабыз, кантип жабабыз мен көрсөтүп беремен. Азыр мен сиздерге дагы бир лайфхак айта кетемин. Көп кол өнөрчүлөр ушул нерсени колдонушат. Мисалы үчүн биз азыр коёнду тогуп жатканда иштерин каттуу кылып, мисалы үчүн бул жер тол элек, көрдүңүзбү? Мындай жумшак болбойт да. Мындай болуш керек, мисалы үчүн. Эми ушул жерде мойну кармабай калышы мүмкүн да. Эгерде сиз нык салып, өтө ныктап салсаңыз, бул жерде көрүнүп калат синтепух. Бар кээ бир кол өнөрчүлөр мындай атайын трубочкаларды коюп коюшат мойну кармасын үчүн. Мисалы үчүн менде азыр мына 1,5 сантиметрлик трубочка бар. Ушул туура келет, бирок мындан да кичине болсо жакшы. Где-то 19,5 сантиметр. Сизге где-то 12 сантиметрлик алсаңыз болот. Ушул жерге, мына жерге чейин, мына башынын ортосунан ушул жерге чейин мындай кылып салып койсоңуз болот. Анан аябай жакшы тик сонун кармап турат. Эгерде азыр мен дагы ушундай бир, буну кайдан алдым? Гаражда эле, жолдошунун жумуштарынын ичинен эле сурап алдым. Атайын үйдө бар экен, кесип даярдап берди. Мисалы үчүн мынакей примерно, көрдүңүзбү? Мына каттуу болуп калды. Кыска болбош керек, узунураак салыш керек. Себеби монтип кайрылып калышы мүмкүн, көрдүңүзбү? Узунураак болуш керек. Азыр мен башка эгер трубочка тапсам, мен дагы трубочка салып көрөмүн. Сиздер дагы колдонсоңуз болот. Кааласаңыз бул методду колдонбой эле мына биз синтепух менен эле набивать этип, ичин толтуруп, башын кичирейтип, сиз менен эң акырында 122 катарга келгенде жолугабыз. Эми баштын илмектерин жаап жаткан кезде сиз менен жолугабыз, ага чейин өз алдынча токуйбуз. Достор, мен азыр бул оюнчугумдун башын толтуруп жатаман. Мен үчүн ушундай бир фломастер жетиштүү болот. Акырындык менен мойнуна толуктап синтепухту салып аламын. Мойну ичке болуп, жыла бере турган болуп калбасын. Анан мындай кылып толтуруп алабыз. Утуру ичкериге, мындай сырт жакка каратып, мына ушундай абалда толтурабыз баарын тең. Өтө жумшак эмес, өтө каттуу эмес, таш болуп калбасын. Ушул жагын баарын эсепке алып толтуруп алып, анан уже биз баш жагын жаап баштайбыз. Мына ушундай кылып эки чекеге толтурганда дайыма тегиз толтурулат. Мына ушул метод менен. Мына кыздар, мен бүтүрүп азыр башты бүтүрөйүн деп калдым. Эң акыркы 6 жолу кыскартуучу жаба турган катарына келип калдым. Азыр биз сиз менен эң акырында мына 6 жолу ушинтип кыскартып алыңыз сиз дагы. 6 жолу кыскарткандан кийин бул жерде бир аз тешикче калып калышы мүмкүн. Ошол жерге келгенде көрсөтүп берем. Мына кыздар, мен азыр эң акыркы 6 жолку кыскартууну бүтүрдүм дагы. Бул белгилей турган жибибизди алып коебуз. Бизге кереги тийбейт. Башка эми тегеийнеге жиптеп көрөбүз дагы. Өткөрүп алып туруп, биз ийне менен ушул жерди бириктирип коебуз. Алдыңкыларын алабыз, карап туруңуз. Алдыңкыларын алып, ийне менен бириктирсеңиз билинбей калат. Ушундай кылып бириктирип тигип коебуз. Жипти баштын каалаган бир башка жагынан чыгарып, түйүп, ошол жерден кесип алабыз дагы. Биз андан ары уже чогултууну баштайбыз. Азыр мен бул жерге бир жолу түйөмүн, жипти кесемин. Биздин бардык детальдарыбыз даяр. Мынакей колун тигип чыгабыз бул жерге, кулактарын. Кулактарын кантип тигебиз, ар ким өз алдынча жасап көрсүн. Мына ушундай бириктирип алабыз. Азыр мындайынан тигилип турган болсо, мына мындайынан бириктирип тигип аласыз дагы. Экөөнү сиз өзүңүзгө кандай жагып жатат? Кааласаңыз кичине аралык ачып койсоңуз болот. Мындай кылып, сиз өз алдыңызча тигесиз, мен өз алдымча. Ушул жерге башына коюп, жакшынакай кылып, аккуратно тигип чыгабыз. Колун болсо бул жерге коюп. Мага эмне үчүн бул жерде ийне керек болот? Ийне симметрияны сактаганга жардам берет. Мисалы үчүн сайып алганыңызда окшош болуш керек эки жагы. Ушул жерге, мисалы үчүн, экинчи жагына сайып алып, мына бир аз мойну ачык калыш керек, ушул жерге эмесе өз алдыбызча тигип чыгабыз. Ушул эле жип менен ийнеге өткөрүп алып, жакшынакай кылып, анан бетин оформление кылабыз, мурдун. Мына кыздар, мен азыр коёндун колун тигип бүттүм. Дагы бир жерде айта кетчү нерсе, бул колун тигип бүткөндө көбүнчө эки жакты карап калат да. Эки жакты карап калбасын үчүн бир аз ичкерилетип тигебиз бул жерге чейин. Эми кулактар боюнча мен ушундай ийнелерим бар. Ушул ийнелер менен белгилеп алган жерлерге сайып алып, коюп кулактарды коюп алабыз. Мына жанагы ашпозчунун казандын кайсыл жагынан кулагын чыгарат, өзү билет демекчи. Ушундай кылып, сизге жаккандай кылып коюп алып, жакшынакай кылып, бирдей кылып, симметриялуу болсун. Эми тигип чыгасыз. Мына
бириктирип бир башынан аласыз, бир кулактан, бир башынан, бир кулактан бир-бирден алып отуруп тегип чыгасыз. Азыр камерага мага аябай неудобно болуп атат, ошондуктан ар ким өзүнчө тиксин. Мына кыздар, азыр мен коюндун кулагын тигип бүттүм, колдорун тигип алдым. Эми мурдун тигип чыгыш керек. Ал үчүн биз бир аз чет жактан киргизип алып, сиз каалагандай кылып кооздоп алсаңыз болот. Азыр мен өзүм жасагандай кантип жасадым сизге көрсөтүп беремин. Белгилеп алган жерден, белгилеп алсаңыз мындай жакшыраак чыгат, симметричныйракчы. Өзүм белгилеп алган жерден керек эмес кылып чыгарып аламын. Көздөн мен 2 катар ылдый түштүм. Мына бир 2 катар, көрдүңүзбү? 2 катар ылдый түштүм. 3-4 стежок тартып тигип алгандан кийин биз ылдыйкы мурун жагын. Бул коюндун идеясы ошондой болгон. Оозу жок болот. Кааласаңыз ооз тигип койсоңуз болот. Ал сиздин фантазияңызга жараша болот. Мына ушундай кылып азыр биз ылдый жагын тигип алабыз. Мен белгилеп алганмын, көрүп турганыңыздай. Акырындык менен кааласаңыз коюлатып ушул жерде бөйтүп алсаңыз болот. Кааласаңыз ушул бойдон эле калтырып койсоңуз дагы болот. Азыр сиздер менен мен бүткөн жерин бөлүшөмүн. Катуураак тартканыңызда бир аз кирет. Мына ушундай кылып, бул жака эң акырында бүткөндөн кийин ийнени чыгарып, түйүп, кесип, калганын ичине, башынын ичине киргизип салабыз ошондо. Бул жака азыр каш менен кирпик тигип койсок болот. Кыздар, мурдун мен тигип бүттүм. Коюнубуз чоң болгондуктан камерага дагы батпай жатат. Мына ушундай кылып сырт жактан киргизип аласыз дагы. Кааласаңыз коюнго ушундай кылып өзүңүз каалагандай кирпик тигип койсоңуз болот. Мындай кылып мындай ак жиптен алып туруп белок тигип койсоңуз болот, көздүн агын бул жерге. Анан кашты дагы дал ушул метод менен эле бул жерден же бул жактан киргизип туруп, азыр мен каш тигемин. Сиз дагы өз алдыңызча мына ушундай кылып, сиздин көңүлүңүзгө жаккыдай кылып, мына мен азыр биринчи кирпигин тиктим. Бул жерден биз сразу эле экинчи жагына өтүп кетсек болот. Бул жактан өткөзүп алсак болот, көрдүңүзбү? Мына ушундай кылып симметриялуу болсун үчүн карап, жакшылап ушул жерден кайра эле экинчи кирпигин тигебиз. Мынакей. Эми үчүнчүсүн. Мен ойлойм баары түшүнүктүү эле болуп жатат. Эми сиздер менен биз кашын тигебиз азыр. Мына кыздар, мен кайсы жиптен тигип жатканымды айтпапмын. Бул ярнард джинс. Кирпиги үчүн ошол эле жипти экиге бөлүп туруп, бул жерге атайын кескен жокмун, көрсөтөйүн деп. Бул жактан киргизип, мына мен кашын тигип жатам. Санап аласыз. Мисалы үчүн 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Мына примерно ушул жерге түшөт экен. Эми кайра эле ушул жака алып келсеңиз болот. Жипти ийне менен ушул жерден чыгарып алабыз дагы. Бир аз кыйыныраак. Мынакей биздин коюнубуздун бети, эмоциясы даяр болуп калды. Эми ушул жерден болду. Мынакей бул жерин түйүп, бул жерди дагы байлап, киргизип коебуз дагы. Биз сизди менен уже кийинки сабакта коюндун көйнөгү менен бул жерине бантик токуйбуз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кыздар.